Саламатсыңарбы балдарым, силерге сабак камдадым. Жакшы окушсуң сабакты деп, жакшы маанай арнадым. Акылдуу менин балдарым, билимди алсаң татыктуу, мен үчүн болот кубаныч. 5 деген бааны алганың, дептерге сулуу жазганың. Кана эмесе балдар, мына ушундай жагымдуу маанай менен бүгүнкү математика сабагын баштайбыз. Баарыбыз көңүл буруп ойлонолу. Бир теректин чырпыктары 8 экен санасам, Азат келип 3 чырпыгын сындырды. Кыйын болсоң таап көр, канча чырпык калыптыр. Бир теректе балдар, канча чырпык бар экен? Ооба балдар, бир теректе 8 чырпык бар экен. Азат келип, анын канча чырпыгын сындырыптыр? Азаматсыңар. Азат келип, анын 3 чырпыгын сындырыптыр. Демек балдар, теректе канча чырпык калды? Ооба, 5 чырпык калды. Мына ушул маселенин туюнтмасы балдар. Төмөндөгүчө жазылат. 8 чырпык бар болчу. Анын 3-өөнү сындырды. Демек 5 чырпык калды. Демек балдар, бүгүнкү сабактын темасы кемитүү амалы. Бүгүнкү сабактын максаты кемитүү амалы жана анын компоненттери тууралуу маалымат аласыңар. Кемитүү амалын пайдаланып, мисал маселелерди чыгарасыңар. Жакшылап көңүл буруп угалы. Айрыманы табуу амалы кемитүү амалы деп аталат. Жогорку туюнтманы карайлы. 6 кемитүү 2 барабар 4. Кемитүү амалынын 3 компоненти бар. Бул жерде 6 кемүүчү, 2 кемитүүчү, 4 айрыма. Демек балдар,